Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйындар залында ар кандай маселелер саатын талкуулоодо депутаттар таза суу, экология, майыптардын айып пулун түбөлүккө калтыруу боюнча маселелерди протоколдук тапшырманы өкмөткө багыттады. Ушул жана башка жаңылыктарды көрүү үчүн биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы, бул акыркы учурда экология маселеси аябай курч талкууланууда. Бишкек шаарына айлана тегергенде бир 60-га 50-ге жакын жаңы конуштар бар да, жер массивдер. Ошолордун баардыгы эле көмүр жагышат. Бүгүнкү күндө Газпром ошол жерге газдарды киргизгени менен кээ бир адамдар ошол газды үйүнө киргизе албай жатат да. Себеби дегенде Газпром бүгүнкү күндө бир жеке бир ишканалар менен ушулар киргизсе болот деп келишим түзүшүп алган. Анан алар болсо баазын аябай кымбат коюп, bir үйгө газды киргизиш 30 миң сомдон 50 миң сомго чейин болуп атат. Ал эми газовый котел, жана ошол газ менен иштеп турган пештин дагы баазы өтө кымбат болуп, мен өкмөткө сунуштаганым ошол киргизгенде кээ бир жеке ишкерлер, лицензиясы бар, газ киргизгенге болот дегендер, мисалы арзанга киргизип берели десе, жок, алар киргизгенге болбойт. Биз келишим түзгөн гана ишканалар менен киргизсе болот дешип, ошонун үстүнөн иш алып барбай жатат да. Ал эми алар болсо, келишим түзүп алган ишканалар баазы кымбат айтып атат. Мен ошон үчүн айттым, ушул жолун ойлозок, кантип арзан киргизсек болот. Биринчиден, анан экинчиден ошол газ менен иштеген газовый котелдордун рассрочкага беребизби, то есть акчасын узартып төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп беребизби, же болбосо ошол өзү Газпром өзү ошол газ менен иштеген пештерди өзү алып келип кандай бир арзан жолдорун таап, же болбосо рассрочкага берип, ушунун үстүнөн иштеп, ошол жерлерди, ошол жеке үйлөрдү, жана баняларды, жана башкаларды жана газга жагып аткан. Себеби дегенде бул смог жайында болбой жатат да. Ошол качан жагуу, от жагуу мезгили башталганда гана пайда болот да. Ошонун жолдорун издеп, ошону чечкенге аракет кылбасаңыздар болбойт. Себеби дегенде бүгүнкү күндө көптөгөн жарандарыбыз жана жаш балдар уже жаңы төлөгөн балдарда аллергия болуп атат. Себеби дегенде мына ошол айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги өздөрү 7 посту бар экен Бишкекте. Ошолор 7 постунун анализин чыгарып, бүгүнкү күндө 2,5 эсе жогору жана химиялык заттар, адамга зыян заттар деп айтып атат да. Ошон үчүн ушуну тезирээк чечпесеңер болбойт деп ушул көчөнүн маселени көтөрдүм. Мына 2 жума мурун ушул жогорку кеңештин ичинде мен мына жаш медиктерди чогултуп, жаш ординаторлорду, мына акыркы курстагы студенттерди чогултуп, ушул жерде жыйын өткөргөнмүн да. Анан жыйын өтүп атканда ошо биздин жаш медиктер өзлөрүнүн көйгөйүн айтып кетишти. Мына мен уже бир нече жыл боюнча жыл бою көтөрүп аткан маселелер дагы чыгып калды. Ошондо талкуу кылгандачы. Анан ошонун арасында эле ушул жана клинический ординатура боюнча бир чоң азыр ушу студенттер үчүн чоң көйгөй болуп атат. Анткени мына студенттер окууга тапшырганда булар болсо бул мына дополнительный клинический бир жыл деп коет да. Бул норма жок болчу. Анан булардын ата-энеси дагы бул жөнүндө билчү эмес, мурун жанакы финансовый дагы мындай лишний затрата болуп атпайбы? Ошол боюнча ошо көйгөйүн айтып кетип, мындай талап коюшту да, ушуну кандай дагы бир жолу талкуулаңыз. Анткени мына өкмөт биз менен мурунтан ушул келишим түзгөндө биз менен бул жөнүндө сүйлөшкөн жок болчу депчи. Бул биринчи көйгөй. Экинчиси, мына энтузиасттар бар экен, ушул региондорго чыгып иштейбиз дегендерчи, ошо жаштардын арасында. Бирок аларга условия түзүлбөптүр. Азыр деле мына жанакы өкмөттүн буйругу бар, ошо бир жылдык координатураны ошо региондордо өтсүн депчи. Бирок ал жерге мына чисто энтузиасттар өз каалоосу менен барган студенттер болуп атат. Бирок аларга условия жок да. Менин талабым ошо региондордо ошо жаш медиктерге мына жакшы условия түзүп беришибиз керек. Анан экинчиден мына грантовый место боюнча дагы көп суроо берилди. Ошо чет өлкөгө биздин ординаторлар ошо мына базовый бул жерде окуусун окугандан кийин чет өлкөгө барып окуганга условия барбы же жок, бул грантовый местолор берилеби же берилбейби деп. Эми азыр таза суу боюнча бир топ проекттер ишке ашып атат. Бирок ошого карабастан райондук центрлер таза суу боюнча же айылга кирбей, же шаарга кирбей мындай каралбай калып атат да.
ушул маселени көтөрүп чыктык. Анан Ысык Көл областындагы курулуштар боюнча. Кереге Таш айылында бир бала бакча бар да. Бул бала бакча 15 жыл болду. Ушу стенасы туруп, фундаменти коюлуп, кыршасы жабылган боюнча 15 жылдан бери турат. Ошол жерде бир 30-40га жетпеген балага деп салынган. Ошол боюнча бүтпөй турат да. Жылда Госстрой Минфин акча жок дейт, Госстрой кийирип атабыз дешет. Ушул эки жакта эле жүрөт да. Андан тышкары ушу 100% бүткөн Маман айылынын мектеби. Ошол мектептин котельный бүтпөй жатат да. Ушу жылда айтылат. 3 миллион 200ге проектisi бар экен, ошону аягына чейин бүтпөй калган да. Ушул маселелерди көтөрүп чыктык. Анткени себеби жерлерде ушундай көйгөйлүү маселе, мына Түп районундагы Корумду айылынын таза суусу боюнча дагы ПСДга берилген. Проектлер түзүлүп бүтүп калды. Бирок андан ары иш жүрбөй калып атат да. Каракол шаарынын 150 жылдыгы майрамы деп майрамдап атабыз. Бирок Каракол шаарынын очистной сооружениясы боюнча мынакей канча акчап келатабыз. Акча бөлүндү, бирок ошентсе да анын ылдый жагында 1 миллион 800 куб ошол саркынды суу жатат да. Ошол көлгө түшүп кетсе, эгерде бул Ысык Көлдү жоготуп алуубуз мүмкүн да. Ошон үчүн МЧСке айттырып, бүгүн протоколдук тапшырма бердирдим. Ошол жагын карап коюу боюнча да. Саламатсызбы, экологияны сактоо багытында сиз өкмөткө ушул кандай эрежелерин сунуштадыңыз? Мен бүгүнкү күндө абалды карап айтып атам. Мына азыр коомчулуктар коңгуроо кагып атат, депутаттар коңгуроо кагып атат. Себеби дегенде өзүңөр көрүп атасыңар, Бишкек шаары азыр түтүн басып турган убагы. Бул эмне себептен деген. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мынакей даже бөлөк мамлекеттин жараны эколог, независимый эколог да айтып атат. Бизде ушул экология жагы, абанын булганчы 2 эсеге көп, өйдө жогору көрсөтүп атат, нормадан депчи. Мен өкмөткө тапшырма берип атам. Биринчиден биз комплекс түрдө карашыбыз керек. Бир эле машинанын выхлоптары эмес, бир эле ТЭЦ эмес. Муну комплекс түрдө караш керек деп атам. Себеби дегенде бул госаркстрой, например, ошол азыр высотный үйлөр курулуп атат. Мурун роза ветровый деген понятие болгон. Үйлөрдүн арасынан желдер өтчү. Азыр бүгүнкү күндө точный деген түшүнүк менен каерде бош жер болсо ошол жерге эле высотный үйлөргө уруксат берип, парковкасы да жок, жана көчөдөгү тыгындарында пайда болушу ушул бир себептерден болуп атат. Бул бир маселе. Экинчи маселеси, мынакей ТЭЦ модернизация болгондон бери жанакы кыска трубаны биз айтып чыкканбыз. Эмне үчүн бул кыска, короткий труба деп. Ошол трубаны алар бизге айткан, фильтр коюлду, бул жерден апапак түтүн чыгып атат, эч кандай зыян жок деп. Бирок үстү жактан караганда ошол кыска трубадан чыккан түтүн түз эле шаарды көздөй агым менен кетип атат. Аны да көрүп атабыз. Муну дагы текшериш керек. Үчүнчү маселе көмүрдүн сапаты. Биз жергиликтүү өзүбүздүн көмүрдөн алыш керек, импорт албаш керек деп атып, мына Союз малында кара кечени керек болсо ачтырган эмес. Алдырган эмес аякта. Бүгүнкү күндө аяка ТЭЦ салабыз деген программаны өкмөт түзүп алып, азыр жашыл экономиканы көтөрүп аткандан кийин ТЭЦтин кереги жок. Мен ушундай ойлойм. Бүгүн азыр көмүр жагуудан ичине кетиш керек да. Бизде азыр целый программа бар. Кыргыз теплоэнерго энергетика электрический котелдорду көмүргө алмаштырып жүрөт, например. Андан кетиш керек дагы биз энергия сберегающий, экономдогон, энергетиканы экономдогон котелдорду коюп, энергетикага газга өтүшүбүз керек. Бул биринчиден. Экинчиден бизде эмнелер жагылып атат? Мынакей бизде кирпичный заводдор бар, шаардын тегерегинде, Кандский шиферный завод бар, например. Андан бөлөк заводдор, швейнилер бар. Алардын отходдору бар, дөңгөлөктөр кайка жагылып атат. Мунун баарын текшерген киши жок. Экотек инспекцияны тепип келесиң, экотек инспекциянын укугу чектелген. Саламатсызбы, айтсаңыз, сиз мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери сизге кандай конкреттүү жардам сурап кайрылышууда? Бизге жанагы оорулуу же майып болуп төрөлгөн балдардын ата-энелеринин кайрылуусу, бул жанагы тяжелый формада окуп өткөн ДЦП. Ошон менен төрөлгөн энелери, ата-энелеринин кайрылуусун өкмөткө жеткирейин деп маалымат айттым. Ал жакта ал балдар бир жерден бир мындай өзгөчө условия шарттары бар бала бакчаларга жеңилдик бергенге же ошондой медицинский центрлерге жеңилдик бергендерге суранып атышат. Анан ал балдар 18 жашка чыкканга чейин энесине бизде бир мындай жөлөк пул берет. Анан ал балдар 18ге чыкканда 100% айыгып кетет дегенде мындай диагноз жок да. Алар кээ бирлөр түбөлүк ошондой ооруйт. Ошон үчүн анын ата-энеси же мисалы көбүнчө
энеси жалгыз калып баласын таштап коюп ишке чыга албайт. Аны мындай көз албай карап туруш керек. Ошон үчүн 18 жаш деп чектебей, ошол бала канча жашка жашаса ошого чейин мындай колдоо көрсөтсөңүздөр. Эң ал жакта бир болбогон акча дейт, но түбөлүккө калтырууну сурап атышат. Эми түшүнөбүз, бюджетте тартыш болгону менен, бирок ошону программа кылып киргизип, быйыл болбосо да ушу келаткан жылдарда ошондой энелерин колдоону суранып атышат. Эгерде сиздерди ушул жаңылыктардын толук топтому кызыктырса, биздин Кеңеш KG жана YouTube'дагы Жогорку Кеңеш баракчабызга чакырабыз.